Эми калыс дин деген жөнүндө да сөз кылып коелу. Ад-динул ал халис деп келет экен да. Окуп коесуңбу? Ооба. Жыйынтыктап айтсак, Курандагы жаратылышка таандык аяттарды туруктуу динге түшүнүктүү, тийиштүү аяттар деп түшүнүшүбүз керек. Эми калыс дин жөнүндө айтылып атат. Калыс дин, ад-дин ал-халис. Калыс дин, ад-дин ал-халис туурасында Куранда ушундай айтылган. Биз сага жазууну түшүргөнүбүз ак. Аллага кулдук кыл. Анын динине калыс кир. Калыс дин Алла үчүн. Зумар сүрөсү 2-3 аяттар экен. Эми кичине түшүнүк берип кой. Калыс деген сөздү сен кандай түшүнөсүң? Калыс деген эми кыргыздын өзүнүн тили менен ала турган болсок, бул ошо калыс деген эле сөз да. Кадимки ошо калыс. Жогорку кеңештин эмесинен бир мисал келтирчи. Же мен айтайын. Колдоду, каршы дейт, бирөө калыс деп. Калыс. Эки жагына тең. Ал жагына да кошулбады, бул жагына да кошулбады. Мына ушул туура келет да. Мына Кудайга ишенсең, сен атаңан да, энеңен да, аялыңан да, бала чакаң да, дос жар туугандарың менен акылдашпашың керек. Мен Кудайга ишенейинби, ишенбейинби дебешиң керек экен да. Жалгыз өзүң кабыл алышың керек. Кудайды орусча айтканда сознательно акыл-эсиң менен, жүрөгүң менен. Ушунда сен жалгыз каласың. Калыс динде ушуну айтат. Ар ким жеке керт башы менен кирет, кабылдайт. Жана өз эрки менен, түшүнүк менен кабылдап, кабыл алуусу. Бул эмнени айтат? Куранда ар бир адам үчүн дереже бар экен. Бул адамдын, жеке адамдын Кудай менен тике мамилеси да. Ишеним, ыйманы тике мамилеси. Анан ал ошого таандык дагы эреже мыйзам бар экен да, жеке адам үчүн. Ошондон бир мисал мына окуп коелу. Сен мына ошо жерде окуп, 522-бетте Исра сүрөсүнүн 21-39 аяттар экен. Өткөндө айттык беле, Куран 19 аяттан берет. Толук маалымат келет деп. Ушул жерде 19 аятты сен бирден аятын окуп тур, мен анан ар бир аятын Майдан баштайбыз го дейм. Жок. Бул сен мындай кыл. Болду. 17-тен 21-ден 39-га чейин. 17 азыр токто. 17-сүрөнү ачайын. Так, 20-39. Алла кээ бирлерине караганда башка бирөөлөрүнө кандай артыкчылыктарды бергенибизге назар кыл. Акыретте да ушундай эле улук даражалар жана артыкчылыктар бар. Токтот да эми. Эмне түшүнөсүң? Ушул аятка эмне түшүнүк бересиң? Азыр ушу адамдардын өзүнө бири-биринен ошо айырмачылык, артыкчылыктарды бергенде эле акыретте деле ошондой артыкчылыктар болот деген маанини айтып атат да. Жок, сен да тактап коелу. Алардын кээ бирлерине караганда башка бирөөлөрүнө кандай артыкчылыктарды бергенибизге назар кыл. Точка. Ушуну түшүндүрчү. Алардын дегенде кимдерди айтып атат? Жалпы адамдарды айтып атат. Жалпы калайыктарды, ошо пайгамбарга айтып атат. Эми мисалы үчүн мына ошо азыр деле карап көрсөк, ошо айырмачылык болуп атат да адамдарда. Мисалы үчүн бир жак өнүгүп кетти. Бир жак руханий жактан өнүктү, материал жактан өнүккөн жок дегендей. Ошондой ар кандай мындай эмеде болуп атат да. Артыкчылыктар бирдей эмес. Ар кандай болуп атат. Мындай. Жалпак тил. Бирөө бай жашайт экен. Бирөө кембагал жашайт экен. Бирөө акылдуу, чоң даража таап министр болуп кетет экен.
бирөө эле мектептин мугалими же качагар болуп иштейт экен дегендей да. Ушунун баары Кудайдан экен, ушуга назар кыл деп атат. Түйүндө эмне дейт? Ахиретте деле ушундай эле даражалар даражалар бар деп атабы? Ушуга сабыр кыл, ушу деп атат да. Бул жанагы эгоизмди жок кылыш керек экен. Биринчи кезекте ар бир адам өзүнүн көкүрөгүндөгү эгоизмди жок кылыш керек экен. Мен эмнеге министр болбойм деп азыр чуркап атабы? Мен депутат болушум керек деп чуркап атабы? Биз көрүп атабыз. Мен президент болушум керек деп чуркап атабы? Ушунун баары эгоизм. Бул качан башталат? Бул 5-6 жашта эле башталат. Мисалы сенин балаң айттыбы, ата тиги баланчанын өзүм дос. Жакшы велосипеди бар экен, мага ошондой алып бар деп айттыбы. Азыр неберелерим айтып атат. Мына тарбияны ушундан баштады. Ага жанагы намаз, орозо парыз боло элек деле ал эгоизмди өстүрөт, андан кийин тилиңди албайт сен. Ушуну айтып атат. Демек акыретте дагы бул дүйнөдө ошондой эле артыкчылыктар бар дегенде, демек ушул тагдырыңа моюн сунуп, сабыр кылып, түшүн бил дегенде билдирип аткан экен да, демек. Өзүңдүн эгоизмиңе каршы күрөш деп атат. Мындай бар, бир киши мен эсиме чыгып турат, ошо орто кылымдагы мусулман аалымдарын жазган. Бир киши баласына жакшы тарбия берейин деп анан 12 жашка чыкканда бир чоң аалымга алып келиптир да, бай киши экен. Мен окутуп бериңиз деп. Анан балаң канча жашта десе, 12 жашта десе, 12 жыл кеч калыпсың, мен окутпайм. Эмнеге? Сен анын айтканын кылдың, мен баары айтканын шартын. Ал эгоист болуп бүтүп калган, ал мен тилим албайт өкөт. Да, кийинки аят. Жек көрүнүп өкүттө отуруп калбайын десең, Алладан башканы Кудай кылып алба. Туура эми баягы Кудайды, бир Кудайдыдан башканы Кудай кылып алсаң, жолдо каласың деп атат. Сенин эгең бир өзүнөн башкага кулдук кылбашыңарды жана ата-энеңерди жакшылап карашыңарды өкүм кылды. Эгерде алардын бирине же экөөсүнө тең эле сенин колуңда карылыгы жетсе, ал экөөнө үф деп үшкүрбө, кыйкырба, аларга сылык сүйлө. Мына биринчи Кудайга ишениш керек экен, Кудайга кулдук кылыш, экинчи эле ата-энеңе. Бул ар бир кишиге да. Мисалы сен өзүңдүн ата-энеңди таштап башканы сыйлашка милдеттүү эмессиң биринчи кезекте. Бул ар бир дүйнөдөгү адам өзүнүн ата-энесин сыйлаш керек, караш керек, багыш керек. Ошуга караганда мына карылар үйү деген мен туура эмес деп эсептейм. Сен кандай деп эсептейсиң? Мага да жакпайт ушул. Бул каяктан келди? Ушундай болуп атат да. Бул каяктан келди? Бул эми ушу негизи батыштан башталды го дейм. Ошондон башталышы. Ошол жактан бизге келди да. Мага мындай деп айтып жүрүшөт, бир Американын киносунан да көргөм. Ал жерде иштен бошобойт экен адамдар, командировкада жүрсө, анан ал атасын карылар үйүнө тапшырып койсо, өлүп калса, ага азмант этип коет экен. Ал баарын төлөп коет экен да, көмүлгөнгө чейин, мүрдөсүнө чейин. Анан ал 3 айдан кийин, 6 айдан кийин келет экен иштен. Анан аны баягы өзү билет да каерге коюлат, жер сатып алган. Анан барып, отец ты был хороший человек деп жанында отуруп, гүл коюп, анан бир 50 грамм ичип алып анан кетип калат. Бул бизге менимче туура келбей. Мен ушундай деп эсептейм. Мен деле ушундай деп эсептейм. Негизи бул ата-энеге биринчи ошо пенсиясы ата-эненин, бул ошонун бала чакасы болуш керек. Кыргыз ушинтип эле чоңойгонбуз да. Ошо ата-энени ким баккан, балдары баккан. Бул эгер бул ошо мыйзамдашып кете берсе, кийин жанагы мына Москва ушул жактарда башталыптыр. Ата-энеси. Бизде деле бар. Мына карылар үйү деген азыр бизде деле бар. Жок, Москва жактарда ата-энесин баккысы келбей эле таштап кутулуп кетишип атат. Ушул адатка айланып кетиши мүмкүн да. Экинчиден айрыкча ошо байлар ошентет экен. Себеби алардын акчасы бар. Ата-энесин ошо канча төлөй турганын акчасын төлөп коет экен. Болду, силерге тапшырдым, силер баккыла деп. Ошону менен ал өзүнүн бизнесин кылат, башкасын кылат, жүрө берет. Биринчиден ага өзүнө жакшы экен. Бирок ата-эненин өзүндө ошо өксүк калып атат да.
Өксүк эмес, ал ортодогу баягы мээрин байланыш жылуулук үзүлөт. Андан кийин ал алардын бала чакаларында дагы тууган уругунда ошол тарбия болуп калат. Ошол тарбия болуп калып туруп, бала чакасы да ошого кетет. Мүмкүн андан да жаманыраак бир жолун ойлоп табат кийинки балдары. Мен билем, ошо Кыргызда эч качан мындай болгон эмес. Болгон эмес. Атасын, энесин бир күн карабай койгон кишини да Кыргызда. Мына бизде мисалы үчүн биздин айылда, мен эми атын айтпайын, ал кишинин биздин айылдагылар баары сүйлөт. Абдан бир жакшы абабыз бар эле. Анан бул абабыздан ошо эркек бала жок, жалаң кыздар менен калды да. Анан ошондо биздин ошо уруунун, ошо бир атанын балдары ошо кызыныкында барып жүргөндөн намыстанып алып келишип алды. Жок, сен биздин сөгүң биздики, сени биз карайбыз. Анан алып келип туруп ошо бир абабыздын баласына беришип, мынакей ушу үй сеники, ушул жерде жашайсың, багасың, бүт баары ушу сен атаңа кандай мамиле кылсаң, ошондой мамиле кыласың да, ошо абаңды карайсың. Анан ошентип, ошо биздин ошо туугандар ошентип бирден ошентип жүрдү. Ошо баласы жок болсо деле, ошол уруу мойнуна алган ошону. Туугандар алган. Эгер туугандар болбосо, уруу башчыларга тийген, ал намыс болгон да. Баланча бир адамыңарды бага албай ушинтип калдым болду уруу деген. Бул өтө туура болгон менимче. Демек сен бул Курандын аятына мен мындай баа бердим. Макулмун, мен мындай баа бердим да. Демек Аллахты кандай сүйсөң, атаң энеңди да ошондой сүй. Алладан. Эгер ата энеңди бакпай таштап койгонуң, демек сен Аллахты дагы таштап коюп башка нерсеге кеттиң деген. Буйругун аткарбай койдуң. Аткарбай койдуң, демек сен Аллахтан да ошончолук ажырадың деген да. Бул аятты абдан жакшы түшүндүм деп эсептейм да мен. Эгер ошондой да. Сенин эгең бир өзүнөн буну окудук. Ал экөөнө мээримиң менен эки канатыңды жайып айт. Эгем эки канатыңды жайып дегенде эки мындай кол куушуруп деген маанинде айтып атабыз. Эки канатыңды ошо кучактап эки колуң менен бооруңа кысып дегендей маанинде айта бер. Ата энең айт. Канатыңды жайып деп атат да бул жерде айт. Эгем булар мени кичинемден бөпөлө өстүргөндөй, сен да бул экөөнө ырайым кыл. Демек бул жерде айтып атат го дейм. Ал ошол аларга да ырыскыны берүүчү Аллах да. Ошон үчүн сага ата энени багыш үчүн ырыскыны дагы ошо сага да Аллах берет. Демек сенин тапкан ар бир тыйыныңда, ар бир ошо эмгегиңде ошо ата энеңдин үлүшү бар деген маанинде айтып атат го дейм. Мен ушундай түшүндүм, эки канатыңды жайып дегенде ата энеңе кулдай кызмат кыл деп атат да. Ооба, ошол да. Ал сени көтөргөндө, Ооба. Эгеңер силердин көйдөнүңөрдө эмне бар экенин жакшы билет. Эгер силер жакшылык кылып жаткан болсоңор, эгеңер силердин көөнүңөрдө, эгеңер силердин көөнүңөрдө эмне бар экенин жакшы билет. Эгер силер жакшылык кылып жаткан болсоңор, анда өзүнө тообо кылгандарга ал кечиримдүү Кудай. Кечиримдүү зат эмес экен, Кудай экен. Кудай экен. Мурдагылар зат деп жазып келди. Демек биздин эмнени ойлоп атканыбыз, али айтылып жаса элек нерселерибиздин баарыбыз бул Аллахка дайын, билет. Өзүнө тообо кылгандарга ал кечиримдүү Кудай. Демек кечиримдүү экен. Ашыкча түшүндүрүп эле түшүнөт да муну. Жакын тууганыңарга, жардыларга, туура оку. Жакын туугандарыңарга. Жакын туугандарыңарга, жардыларга, жолоочуларга ысырап кылбай тийиштүү гана акысын бергиле. Мына Кудайга кулдук кылдың, андан кийин ата энеңе кулдай кызмат кылдың, андан кийин эле туугандарыңа келип атабыз. Туугандарыңа, анан жардыларга, жолоочуларга ысырап кылбай. Ооба. Демек тийиштүү гана акысын бергиле дейт. Мисалы бир тууганыңа $100,000 берсең, жарту ал көп кетет. Көп кетет. Ал барып ичет, анан кийин чачат. Ооба. Той кылат. Ошону да карашың керек экен да. Чындыгында эмнеге муктаж? Эмнеге муктаж, канча жетет, кичине жеткирбей берип койсо, ал өзү аракет кылсын да. Ооба. Түшүндүк ушундай да, андан кийин. Ысырапкорлор шайтандардын туугандары. Шайтан өз эгесине эч агылы капыр болгон. Шайтан ушу ысырапкорлордун жетекчиси экен да.
Демек, биринчиден адам эмнеден барып туруп динден чыгып калышы мүмкүн экен? Ушул айтылып атат го деп. Демек, ысырапкорчулук бул шайтанга жакындатуучу нерсе. Шайтандардын эмне деп атат? Туугандары шайтанга тууган болот экен. Ошо биринчи ысырапкорчулуктан барат экенбиз ошо. Бизде ошо жана аш тойлор жакында эле токо келип кетти менин иним. Темирал ака, сиз айтпайсызбы дейт. Телевизордон чыгыппы дейт, мен Куран которуп атканымда көрдүм. Анан мен айттым, аны тиги расмий молдокелер айтты. Аш тойдон жүдөп бүттүк биз дейт. Мына быйылкы эле менин расходум дейт. 250 000 сом болду дейт. Жаран тойго барган жерге берген конверти. Андан кийин дейт, бир куда сөөктөрүм бар эле Бишкекте дейт. Алар малдуу пулдуу окаттуу кишилер дейт. Анан мен ошолордун ыктыярына карап бир 4-5 000 сомго костюм алышка аргасыз болдум өзүм дейт. Ал тойго дагы жасанып барыш керек экен ошолордун деңге. Бирок өзүм алсам да кичине ичим ооруду дейт. Мен ашыкча ысырап кылып атам. Андан кийин эгер сен аларга жардылыгыңа байланыштуу беттей албай, эгеңдин ырайымын үмүт кылып күтүп жүргөн болсоң, анда сен аларга ак милдетиң катары жылуу сөз айт. Мына. Эми турмуш ар кандай да. Бирде бар, бирде жок. Кен багал болуп, той ашына катыша албай атсаң, ошол деңгээлде. Кошо турган акчаң жок. Анан ошондойду эмне кылышың керек экен? Ошо жылуу сөзүңдү айтышың керек экен. Бул каякта Бакара сүрөсүнүн акыр жагында бар. Ошол жакшы сөз садакадан жакшы дегени бар. Аны азыр таап аламбыз деп. Мейл ошондой жери бар Куранда. Жакшы сөз ошо садакадан да жакшы деген. Кийинкисин окуй бер. Жеме сөзгө, өкүнүчкө калбайын десең, сараңдык кылып, колуңду мойнуңа асып да алба, ысырапкорчулук кылып, болушунча ачып да салба. Бул эми мындай. Кээ бир киши бай болуп туруп да жардам бербейт да. Азыр ушундай кишилер көбөйдү дешип атат. Ушу чынбы? Эми айтылып атат. Азыр байлар кем багал туугандар. Байлар өздөрүн кем багал сезип калган учур болот экен. Мен ошондой байларды көрдүм, мисалы. Барысы ушу турат, анан бир ушу соопчулук ишке бир нерсеге ушуну кылып коеюн десең, ой мен мынча карызым бар эле, мынча кредитим бар, анан ошолорду кутула албай атам, минтип атам, тигинтип атам деген шылтоолор менен жүргөндөрдү көрдүм. Ушуда жеме сөзгө өкүнүчкө калбайын десең дейт. Сараңды кылып колуңду мойнуңа асып алба дейт. Бул ошол жеме сөзгө өкүнүчкө дегени мындай. Байды жаман көрөт туугандары, жамандайт. Жакында эле бир мен интернеттен окудум. Бирөөдүн ошо депутат тууганын камап койгон экен. Экинчиси телефон çalsa, ал жаман киши болчу, ошону көрө турган болчу деп атат. Мага да берчи эмес эч нерсе. Ошол жеме сөз өкүнүч. Анан кийин ысырап корчулук кылып, болушунча ачып да салба дейт. Аны жогору жакта айттык. Кээде өтө байлар ошол туугандарына көп жардам берип, акча, дүнүйө мүлк берип жүрсө деле туугандарына жакпайт экен. Андай да болот экен да. Ошон үчүн буну эсепке алыш керек экен да. Ар кимдин ошо көп кетпей, көтөрүлүп кетпей турган даражасынча бериш керек экен. Демек, колуңду мойнуңа асып да салба, чачып да салба дегенде, бул жерде жанагы жогоруда айтылгандай эле, ошонун
өзүңөн арта турган, керектөөңөн артканы болсо кайрылыш, а болбосо жылуу сөзүң айт дегендей маанилүү болуп атат. Эгер бере албай турган болсоң, сен кыйналба. Ооба. Жылуу сөзүң айтып, бир бата бер дегендей маанилүү. Андан кийинкисин окуп кой. Ырыскыны эгең ченейт. Кимдир бирөөгө кааласа кенен кесир берет, пенделеринен кабардар да, көрүүчү да өзү. Эми бул кыргызда көп эле айтылат. Ырыскыны Кудай берет, ченеп койгон, муну түшүндүрүп деле отурбайды. Андан кийин. Жардылыктан коркуп балдарыңарды өлтүрбөгүлө. Аларга да, силерге да ырыскыны биз беребиз. Аларды өлтүрүү зор күнөө. Муну билесиң, пайгамбар келген убакта арабтардын бир жаман салты болгон экен. 3-4 жашар, 5-6 жашар жана кыздарын тирүү эле жерге көмүп берет. Муну багып бирөөгө кетет. Же жоого жарабайт. Ушундай жаман салтын ислам келип жок кылды да. Бизде такыр болгон эмес. Мисалы үчүн Грецияда деле бар, согушка жарабай турган кино оорукчал эме болуп төрөлгөн балдарын тирүүлөй өлтүргөн жөнүндө Грециянын деле тарыхынан окуп алдыкпы? Бизде мындай такыр болгон эмес. Же болгонбу? Жок, болгон эмес. Кыздын 40 чачылуу дейт бизде, ал кыздарды да урматсый менен. Эмне үчүн мен айтып атам? Кыз төрөзө 40 жылкы деп сүйүнгөн кыргыз да. Кайра. Буларда Куранда айтат, бети карайып кетет экен. Бетинен түгү карайып кетет экен. Арабтар жана жахил кыз төрөдү десе. Десе ошентип анан элге көрүнбөй чыкпай да калчу экен бир топ күн. Ушул уялып, ушул жаман экен да, анан аялын жаман көрүп. Жаман көрүп. Бул эмне жанагы мен эмнеге айтып атам? Кыргыздар ошо мусулманчылыктын биринчи сабында тура тез элден деп эмнеге айтып атам? Себеби жанагы бул Кудай бир Кудайды тааныган, туруктуу жолго илинип калган жери бар да. Ошону карманып, ошого байланган көп салттарыбыз бар. Анан такыр баласын өлтүргөн эмес, ачык калабыз, анан же жоого жарабайт деп. Андан кийин жок. Зынага жакын жолобогула. Ал деген сойкулук, жаман жол. Сен ушу жаман жол дегенин кандай түшүндүрөсүң? Эми мунун бир топ мааниси бар. Мисалы үчүн, бул зынакорлук дегендин өзүндө аябай көп эң жаман нерсесинин бири мурунку учурда ошо зынадан төрөлгөн балдар көп болгон. Анан алардын теги да белгисиз болуп калган. Мисалы үчүн ошо сойкулук менен жүргөн аял, ал атасы ким экенин да билбей калган. Ошо зынакор болуп аякке барган эркек ошондон баласы төрөлгөнүн да билбейт. Анан ал балдар эмне болуп чоңоет? Мына ошондо болуп атат. Ал баласы үчүн кам көргөн да жок, тарбия да берген жок, башка да көргөн жок дегендей мааниде. Экинчиден, жалпы коомчулукта бул деген жалпы ошо адеп ахлакты бузуп атат да. Адамдын генетикасы бузулуп атат бу жерде. Сифилис деген оорулардын бүт барысы ошол аркылуу тарып атат. 1 миллиондон ашык. Ушул оору чыкканда Европада ак сөөктөр, Рим папалары, өкмөттү башкарган дарга чейин ооруган да. Андан кийин 20-кылымда спид пайда болду. Мунун дарысы жок. Жок. Барысы мына ушунун аркылуу тарап атат. Мына ушу жаман жол деген ушу миллиондогон адамдар бар. Андан кийин да окуп коелу. Алла тыюу салган үчүн ар бир жанды укук жол берсе, падышадан жол бербесе, падышадан өкүм болбосо өлтүрбөгүлө. Ким зулумдук менен атайын өлтүрүлгөн болсо, биз анын жакынына бийликти кысас алуу укугун бергенбиз. Бул ага укук тарабынан берилген жардам. Өлтүрүп жаткан учурда ал чектен чыкпасын. Өлүм жазасы деген болгон. Бул ушундай. Бүгүнкү күндө да аябай ушу талаш маселе айланып атат ушул. Бул Куран ушуну айтып атат. Эгер кимдир бирөө башка бирөөнү атайын кастык менен өлтүргөн болсо, анда аны ошонун туугандарынан баягы өч алуучу кысас деп коет. Ал өлтүрүшкө акысы бар экен, бирок өз алдынча эмес. Аны падыша ошо казы сурап туруп, аныктап туруп, анан эл чогултуп туруп, андан кийин анан ал кыйнап өлтүрбөсүн дейт, бир эле чапсын дейт, жанагы.
Бирок бул ислам тарыхында бир 2-3 ирет болсо болгондур, болбосо жок. Мыйзамга кирген, андан коркуп адамдар ал жолго барган эмес да көбүнчө. Анан башка да бир аяттарда келет да, ошону өлтүргөндөн силер аны кечирип жибергениңер жакшыраак деген мааниде. Ал Бакара сүрөсүндө келет. Ошон үчүн кечиримге көбүрөөк барган. Кунун алып кечирип жиберишкен. Бакара. Балакат курагына мыктап жетиле элек жетимдердин мүлкүнө жакшы пайда келтирүү зарылчылыгы болбосо тийбегиле. Келишимңерди аткаргыла, келишим боюнча сурак бар. Бирөөдүн колунда ошо тууган уругунан жетим калса, ага мураска калган мүлкү бар болсо, аны жеп жибербе деп атат да ошо. Ал балакатка жеткичекте ошону сактап бер деген мааниде. Өз ара келишим болсо, аны аткаргыла деп атат. Аны сурагы бар деп атат. Эгерде ошондон бери жакшы пайда келтирүү зарылчылык эле болуп калып пайдаланып, ага пайдасы менен кайтарып берем деп жасасаңар бир жөн деп атат. А болбосо тийбегиле деди да. Өлчөсөңөр туура ченеген тараза менен так өлчөп тарткыла. Мындай кылганыңар жакшы, мунун натыйжасы да өтө жакшы. Бул түшүнүктүү эле го дейм. Таразадан алдaba. Алдaba. Соодада береке бар дейт, айтылып жүрөт. Өзүң билбеген нерсеге ээрчибе. Уккан, көргөн, ойлогон нерселердин ар биринен сурак бар. Бул жерде өзүң билбеген нерсеге дегенде Курандар алдында ошо билим албасаң, ошо билимин албаган ишти кылба деп атат да. Устат менен ошо билим албасаң. Эми азыркы мезгилде билим жагы түзүк эле го дейм. Университеттер көп. Уккан, көргөн, ойлогон нерселериңердин ар биринен сурак бар. Демек биз ойлоп атканда дагы жаман нерсе ойлобошубуз керек экен да. Ооба. Жакшы нерсе ойлошубуз керек. Ал деген энергетика да. Ооба. Демек көргөндө дагы бардык эле нерсени көрө бербешибиз керек экен жакшы кылып. Демек бул жерде да маселе бар экен. Мен телевизор көрбөгөнүмө 20 жылдай болуп калды. Ошон үчүн бирок интернет деген бир аз эмерээк болот экен, маалымат алыш аргасыз болот экенсиң. Бирок анда дагы өтө ашыкча нерсе көп экен да. Жок, интернетте керектүү нерсени издейсиз да. А тигидей болуп барызын карап отурбайсыз телевизордо алай алып. Жер үстүндө оюн салып жүрө бербе. Сен эч качан жерди көзөп өтө да албайсың, же узарып тоого жете да албайсың. Мына бул эми түшүндүрүштүн керек. Ушул сөздү мен Куран окубагам. Айылда жыйынтай алам, дүйшөмбай алам, малаш алам, сен деле билесиң. Ушулардан көп уктум мен. Ушулар Куран окуган жок да. Ооба. Ушул кыргыздын байыркы жанагы ак дин түшүнүгүнөн калып калган да. Ооба. Салыштыруусу да ушундай да. Муну түшүндүрүп деле турбайбы. Бул биздин биротоло каныбызга сиңип, биротоло салтка айланып калган эле түшүнүктөр болуп калган да. Булардын баарысы эгеңе жакпаган жаман нерселер. Колдон келсе ушул айтылган осуятты ушул бүт жат алып алса жакшы дегенди айтып атат да. Акыркы аятын окуп коюп. Булар эгеңдин даанышмандыктан сага берген маалыматтары. Аллага теңеп башка бир кудайды бутпарастар сыяктуу жасап алба. Анда бул дүйнөдө эскертилгениңе карабай кор болуп, акыретте тозокко ташталасың. Ушуну менен 19 аят бүттү. Курандын даанышмандыгынан экен. Мына раматылык мен редакторумун жазган сөзүн сага окуп коеюн. Ушул жөнүндө. Ал мындай деп атат. Ийик Куран осуяты деп. Ушул 19 аятты айтып атат. Бул ийик Куран осуяты деп мен шарттуу атадым. Ал бул мусулманчылыкта эле буга басым жасалды элек. Анан редакторум ушундай деп жазды да, ушуну мен киргизейин баш сөзүнө деп. Кандай жакшы айтылган осуят. Мына мыйзам, мына даанышмандык. 14 кылым өзгөрбөй келе жаткан мыйзам. Ар бир пенденин жарык дүйнөдө кыла турган милдетин ыйык Куран баштан аяк даана белгилеп айтып коюптур. Учурдан пайдаланып окурмандарга суроо берип кетким келет. Ушул осуят мектептен тартып университеттерге чейин, бул эле эмес ак үйгө чейин турса болор беле. Ар бирибиз жаттап алсак болобу? Буга оюңуз кандай?
Мисалы Библияны баштан аяк окуп алгандар деле Библиянын 10 осуяты дегенди жатка билишет дейт. Ушинтип жазды да. Эми ушул жерде бир нерсени сиз менен тактап алайын деп атам да. Мынакей ошо Библияда ошо Алладан жаңы осуят келет деген маалымат болгон да биринчи. Ооба. Анан булар күтүштү. Качан келет бул жаңы осуят дегенди. Абдан күтүштү. Анан бир пайгамбар алып келиш керек эле. Ооба. Иса пайгамбар алейхиссаламдан кийин. Анан пайгамбар да келген жок аларга. Анан өздөрү жаңы осуят дегенди ойлоп жазышты да. Мынакей ошо жаңы осуят өзү негизи муну пайгамбар алып келиш керек эле да. Бирок бул кандайча жаңы осуят болуп алардын жазып калганы ал башка маселе. Мен айтайын деген. Демек, ошол Иса алейхиссалам айткан жаңы осуят мына ушу Курандагы ушул 19 аят. Куран ушул. Ушундай деп кабыл алсак болобу? Болот. Эми салыштырайлы. Библия канчалык деңгээлде бизге жетти билбейм. Ооба. Бирок аны айттым, анын ичинде да 3-4% ошо Кудайдан келген кабарлар бар. Такыр эле жок эмес. Азыр эми Курандагы 19 аятты окудук да. Библиянын 10 осуят дейсиң. Ушу Библиядан да осуятын окуп койбойлу. Салыштыруу. Балким бул сага деле кызык болот. Сен буга чейин окудуң беле, окубадың? Окугам. Окудуң беле? Бу Торанын да эми Библиянын 20-бап дейт, Исход деген экен. Ушуну ушул жерге чейин окуп кой. 10-га чейин. Эми муну токтолбой эле жалпы эле окуп кетейин. Токтой турган жерде токтоп кой. 10 осуят. Муса элди тынчтат. Буркандарга сыйынбай курман чалуу мыйзамы. Анан Теңир ушул сөздөрдү айтып мындай деди. Сени Египет жеринен кулдуктан чыгарган Теңир сенин кудайың, менмин. Менин алдымда башка кудайларың болбосун. Асмандагынын, жердегинин жана жерден төмөн суудагынын эч нерсесин сүрөттөп жасалма кудай жасаба. Аларга жүгүнбө да кызмат кылба. Анткени Теңир сенин кудайың, мен. Мени жек көргөндөрдүн балдарын аталарынын күнөөсү үчүн 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалаган кызганчак кудаймын. Жана мени сүйгөндөр менен менин насыяттарымды сактагандардын 1000-чи муунуна чейин ырайым кылуучумун. Теңирдин өз кудайыңдын атын жөн эле атай бербе. Анткени курулай эле анын атын чакыргандарды Теңир жазасыз калтырбайт. Ыйык кармап ишемби күндү эсте. 6 күн иштеп бардык жумушуңду бүткөр. Ал эми 7-чү күн Теңирдин кудайыңдын ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, балаң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келиниң да эч жумуш жасап кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-чү күнү тыныгып эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күндү алкап ыйык кылып койгон. Теңирим өз кудайың. Теңириң өз кудайың. Сага арнаган жердеги жашоо күндөрүң узак болсун үчүн атаң менен энеңди сыйлап эскере жүр. Киши өлтүрбө, бузуктук кылба, уурдаба, жакын кишиңе жала жаап жалган күбөгө өтпө, жакын кишиңдин үйүнө көз артпа. Жакын кишиңдин аялын, кулун, күңүн, өгүзүн, эшегин жакыныңда эмне болсо эңсеп ач көздүк кылба. Оңдоо киргизип коёбу. Курандыкына. 6 күндө жаратып анан 7-чү күнү Кудай тыныгып эс алды деген туура эмес. 6 күнү туура Кудай чарчабайт. Бул жерге уручка менен кошуп жиберген да, жана бир акылман. Теңир ишемби күндү алкап ыйык кылып койгон. Бул жөөттөргө ишемби күн, бизге жума күндү берилди. Уурдаба дегени Куранда айтылган жок. Бирок таразадан уурдаба деп атат да. Уурлук ушу таразадан башталат да. Ал таразадан уурдаган киши ал эч ким жок деп бәринде уурдап кетет.
Демек окшош. Ошол эле эмелер толук жана 19 осуяттын ичинде да болуп атат. Жана кошумчадагы осуяттар айтылып атат. Курандыкы абдан жогорку стилде, böyle түшүнүктүү. Бул мындай жөөт калк үчүн да, Курандыкы жалпы адамзат үчүн. Негизи азыр биз эмнени карадык? Ак дин дегенди карадык. Андан кийин калыс дин дегенди карадык. Туруктуу. Эми туруктуу дин дегенди карадык. Эми ислам дини дегенди карап коелу. Сөзсүз карашыбыз керек. Эми ислам дини дегенди карап коелу.